Кабыл атабы? Атым Урмат, фамилиям Турдуматұлы, жашым 29-да азыр. Мен өзім алабуқалық болам. Жөйбелентен айылды білесіңер бе? Жөйбелентте 9 классқа чейин оқыған. Андан кейін Бишкекке барып, Бишкекте анан билим алып, ошол жакта азыр жүрөбүз. 10 жыл телерадиодо иштедим, алып баруучу журналист болуп. 10 жыл. 6 жыл жеке ишкерлик менен алектендим, параллельно. Түз отур. Азыр Ийгилик академиясы тренинг борборунда тренер болуп иштейм. Силерге чейин 800-гө жакын окуучуларга семинар өттүк. 800-дөн ашты азыр. Ата-энелерге дагы 200-гө жакын ата-энеге семинар өттүк. Баланы туура тарбиялоо боюнча, баланы коомго даяр кылып өткөзүп берүү боюнча. Балдар коомго даярбы, даяр эмеспи десе, даяр эмес. Азыр буга далилдер толтура алдыда. Давай, биринчи кичине суроо жооп кылабыз. Бүгүнкү биздин жаштар өзгөчө бүтүрүүчүлөрдүн бир аябай чоң проблемасы бар. Кайсы кесипти тандайм деген. Туурабы? Же ким кесибин тандап койгон? Да, кол көтөргүлөчү, аннык кесибин тандагандар. Аннык кесибин тандаган, мына чечкиндир. Хош, жигит, не кесип? Не дейт? Врач, Жалпы врач. Дагы сиз? Врач болот. Дагы ким аннык кесибин тандаган? Уже. Башкалар тандай элекпизби? Ойдо жүрөт, эмне тандасам? Ме ап чыгып берип атат, могун тандасаң дейт, ыраазы болбойсуң. Айлыгы аз, да? Но врач болом дегендер, но жакшы кесип. Бирок айлыгы канча экенин билесиңер врачтардын? Канча? Врачтардын айлыгы канча? Канча айлыгы врачтардын айлыгы? 15 000. Врачтардын айлыгы 15 000, туурабы? 15 000 иштейсиңби, иштебейсиңби? Честно айтсаң. Bir ay 15 000 иштейсиңби, иштебейсиңби? Сенчи жигит 15 000 иштейсиңби, иштебейсиңби? Иштесең үй бүлөң эске ал, эртең үйлөнөсүң, 4-5 балалуу болосуң, балким 10 балалуу да? 15 000 жетеби, жетпейби? Жетеби, жетпейби? Жетпейт. Давай мына ачык сүйлөшө берели да, жетпейт. Калганыңар кесип тандай элексиңер, бирөөң дагы. Бирөөң да кесип тандай элексиңби? Мына карап тур, менин иштешин карайбыз азыр. Менин иштеши. Ме эмненин борбору? Мебиз ненин борбору? Акылдын борбору, туурабы? Ме акылдын борбору. Меге кайсыл бир иш актуальный болуп атса, ал башка нерсени албайт. Ошо актуальный нерсени чечмейинче, экинчи нерсени албайт ме эч качан. Неге? Ме бир иш менен гана иштей алат, бир учурда. Азыр силердин эң актуальный темалар кесип тандоо. Баары каалайсың, бүтүрүүчүнүкү ошол, туурабы? Үйгө барсаң да неге окуйсуң кызым деп сурай береби? Эжең келип алып, сиңлим неге окуйсуң деп сурай берет. Юкам эмне кесип тандадың деп ушул темада, туурабы? Бой жеткенде эмне качан эрге тезиң дейт. Азыр кайсы кесип тандадың деген темада силердин жашооңордо. Меңерде дагы ошол тема айланып жүрөт. Бул учурда башка актуальный нерсе илинбейт мээге. Ошондойбу? Азыр меңер кайсы кесип менин келечегимди ачып берет экен деп ойлонуп атат. Ата-энелериңер силерге кошулуп ойлонот. Балам кайсы кесип менен алектенсе жакшы экен деп. Туурабы? Мугалим болоюн десе айлыгы аз. Врач болоюн десе айлыгы аз. Кайсыл кесип тандабагыла айлыгы баары аз. Жашоого жетпейт. Реалдуулукта жашоого жетпейт бөлүштүрүп келгенде. Же жетип атабы? Жетпейт, туурабы? Өзгөчө күзгү мал тойлор учурунда вообще жетпейт. Тойго берейинби, прапталайынбы? Тойго берейинби, балама кышка кийим алып берейинби? Жетпейт. Бирок ошондо деле силер негедир айлыкка бара турган кесиптер тандай бересиңер. Ошондой? Айлыкка бара турган кесип тандай бересиңер. Ошол эле учурда меңер ыраазы эмес ал чечим менен. Меңер ыраазы эмес. Неге? Меңер ал жакта эсептерди билет да, айлык аз куанын деп. Меңер айтат силерге. Меңер ошентет, айлык аз аякта дейт. Туурабы? Эми кийинки суроо, мына карап тургула. Биздин эң мындай бизге чечимдерди аннык бере турган бул ме. Түшүндүк аны, ме бизге чечимдерди берип турат жашоодо. Чоңдорго деле, кичинеге деле.
Meni силер башкарасыңарбы же силерди ме башкарабы? Seni me башкарат. Дагы кимди меси башкарат? Кана кол көтөрөбүз. Ким мени башкарат деп эсептейт? Кана кол көтөргүлө. Ушулардын меси башкарат экен да. А ким месин башкарат? Ким месин башкарат? Сен мең башкарасың, мен сени башкарам. Эч ким башкарбайт. Ким месин башкарат? Сен. Карап тур, эгер менин күчүн билбесеңер, силер каша болуп жүрө бересиңер жашоодо деле. Кепка мындай көтөрүп койгон жарткай кийип ал бала. Азыр меңердин күчүн билип албасаңар, меңердин күчүн кесипте тааный албайсыңар. Ме менен иштешүүнү да билбейсиңер. Ме берип аткан чечимдин маңызын да түшүнбөйсүңөр. Меңер дайым силерди коргогонго аракет кылат, туурабы? Анық чечимдерди берет. Мугалим болсоң жакшы, но однако айлыгы жашооңо жетпейт, сен кыйналып каласың, дейбин ме? Дейт, туурабы? Сен айлы өкмөт болсоң жакшы, однако эл башкарасың. Бирок айлы өкмөттүн айлыгы 18 000, ал жетпейт жашооңо, дейбин ме? Ме дейт ошону. Айтат да силерге, айлыгы аз, ойгонсоң дейт сага. А сен эмне кыласың? Мени укпайсың. Сен реалдуулукту ме сага берип атат, сен укпайсың аны. Сен чечип ала бересиң, мен мугалим боло берейинчи. Такыр болбосо Россия вариант. Да? Россия вариант. Уктаган жоксуңбу? Россия вариант. Ал дагы болбосо, кыз кишилер Швецияга кирип кетет, 5 жыл окуп туруп. Диплом ата-энесине подарок этет. Эркек балдар таксовать этип кетет. Кыргызстанда калса, эптеп бир тико алып алат. Же матиз алып атат, эптеп да, таксовать жүрөт өмүр бою. А 5 жылда канча акча кетет ата-энеңердикке? 5 жыл университетте силерди окутуш үчүн канча акча кетет ата-энеңердин? Орто эсеп менен 300 000 акча кетет бир студент багыш үчүн. Туурабы? Тамак ашы, жашоосу, контрагы менен 300 000 акча кетет. Акча деле өлүп кетсин, тапса болот. Бирок 5 жыл убакыт каяка кетет? 5 жыл убактыңар каяка кетет? Элдер 5 жылда миллионер болушуп атат. 5 эле жылда миллионер. Живой пример. Алапкада деле 5 жыл ишкерлик менен алектенгендер азыр жок дегенде тойкона салгандары бар. Жок дегенде бир столярный цех ачканы бар, да? Кол астында 10-дон 15-тен киши иштейт. Алапкада деле бар экен ушул. Жарым жыл эптеп могу бир нерсе алып пакет чыгарып жүрүп, азыр район алапка чаткалды, полный камсыздаган пакет чыгарган киши заводуңар бар экен алапкада. Ошондойбу? А силер дагы деле 15 000 айлыкты однако билесиңер, бирок негедир ошол окууларга барып сайлай бересиңер. Ким жогорку окуу жайга тапшырам деп чечкен уже. Мына кесип пока чечиле элек, но жогорку окуу жайга точно окуйм деп ким чечкен? Калган окубайсыңарбы? Мал багасыңар калган. Эмне кыласың калган? Эмне ачык-ачык сүйлөйбөгүлө, эч ким ушпайт силерди. Эч ким ушпайт. Жок, кол көтөрбөгүлө деди. Ким жогорку окуу жайга окуйт? Барың окуйсуң. Почти барың, 90%, да? Ата-энелер деле окутам дейт да, баланы окузун, билимдүү болсун. А бирок азыр кайсы кесиптин арты менен жашоону жеңил уюштурууну билесиңер, билбейсиңерби? Кайсы кесиптер актуальны азыр, мисалы? Кайсы кесип актуальны? Ким? Батыр, жигит. Ата-энелер кайсы кесип аз актуальны экендигин түшүнө бербейт. Капа болбойсуңар, бирок ата-энелер түшүнө бербейт кайсы кесиптер актуальны экенин. Кесип тандоодо карай турган жерлер бар. Биринчи, эмнени карайбыз кесип тандоодо? Вот, ата-энелерге да окуучуларга суроо. Эмнени карайсыз? Балаңызга кесип тандаш керек болот атат азыр, туурабы? Бүтүрүүчү, эмнени карайсыз кесип тандоодо? Жумуш барбы жокпу, ошону карап атат. Жумуш барбы жокпу, да? Мындай туура. Кандай ишоңо кетет? Дагы сиз эмнени карайсыз? Жумуш барбы жокпу ошо кесиптин артынан, да? Бизде окугандар эле калып кетет. Силер эмнени карайсыңар кесип тандоодо? Эмнени карайсың сен мисалы? Сен эмнени карайсың? Бул баланын өзүнө багып да, кайсы кесипке кызыкса ошого. Кайсы кесип кызыкса ошол, да. Однако мен юристтикке кызыгам, да? Азыр юристтер керекпи, керек эмеспи?
Юристтер керекпи, керек эмеспи? Юрист жок азыр, эч ким сурабайт. Юрист эч базарда талап жок юристке. Юристтерге базарда талап жок. Ошон үчүн базарга барып просто сурап көрсөңөр, юристтер аябай көп базарда. Однако ал же кашка сатадат, же тетратурушка сатадат, такыр болбосо шеф повар болуп кеткен. Андан да жакшырагы таксист. Да? Кесип тандоодо биринчи карала турган нерсе сен шыгың дагы эмес. Сенин жөндөмүң дагы эмес. Биринчи кайсыл кесиптерге талап бар? Вот. Кайсы кесиптерге талап бар азыр? Кайсыл жакта? Иә. Бизде горныйга талап көп. Горныйга однако талап көп, но ал жака ишке кириш проблема. Причем айлык. Жакшы. Вот, ушул мына аны сүйлөшөбүз алдыда. Карап тургула. Базар, коом талап кылаткан кесип бул реальный кесип. Туурабы? Коом ушул кесиптердин нелери керек?